Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар сандан сапатка өтө турган учур келди. Ошондуктан эл аралык талаптарга жооп бериш үчүн университеттер формасын гана эмес, маңызы менен мазмунун дагы өзгөртүшү керек. Мындай пикирлер жогорку билим берген окуу жайлардагы кесиптик билим берүүнү өнүгүү жагына трансформациялоого арналган форумда айтылды. Жыйында өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын орду, жаңы кабыл алына турган мыйзамды аткарууга даярдыгы, окуу жайлардын менеджменти, илим жана санариптик багытта алып баруучу иш-аракеттери талкууланды. Жыйынга өлкөдөгү 80ден ашык университеттин ректорлору, жогорку билим берүүнү реформалоо боюнча эксперттер катышты. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жогорку окуу жайдын орду кандай? Жакында жаңы мыйзам кабыл алынат. Ошондон кийин биздин жогорку окуу жайлар ошону аткарганга даярбы? Биз баарлашууга чакырдык. Бул диалог уланат. Негизинен бүгүнкү күндөгү жаңы профессиялар пайда болуп атат. Ошого биздин вуздар даярбы? Экинчи, менеджмент, ректорлор автономияга ээ болсо, финансылык, чарбалык кантип өзүнүн университетинин өзүнүн бюджетин көтөрө алат. Себеби дүйнөдө бир мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги студентти даярдаш үчүн $3000 керек экен. Бизде Ош мамлекеттик университети $1066 жумшайт, улуттук университет андан 3 эсе аз жумшайт да.